Казак тайганынын дарлык касиеттери бар. Буга Номад улуттук аңчылык клубунун мүчөлөрү ишенет. Борбор калаанын бирикмеси жаныбарлардын жардамы менен нерв ооруларын реабилитациялоо долбоорун колго алды. Илимдин тилинде бул канистерапия деп аталат. Демилге көпчүлүктү кубандырууда. Азыртадан эле Борбор калаадагы бир катар ден соолукту чыңдоочу борборлордон балдар келип, иттер менен ойношот. Адистердин айтымында тайган менен 1 саат сейилдөөнүн өзү бир күн психологдун кабыл алуусунда болгондой таасир калтырат. Башкача айтканда нервтерге пайдасы жакшы. Анткени казактын кумайыгы, жүрүм туруму жана жогорку нерв кызматы башка породалардан айырмаланып турат. Белгилей кетсек, жаныбардын уникалдуулугун Эл аралык кинология федерациясы таанып, расмий каттаган. Бүгүнкү күндө өлкөдө 3,5 миңден ашык тазагандуу тайгандар бар. Впервые это именно канистерапию. Алгачкы жолу канистерапияны киргиздик. Ипотерапиясы менен бирге биз комплекстүү программа түздүк. Мунун максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берүү. Өзгөчө балдарды реабилитациялоонун мындай ыкмасы тайгандарга ылайыктуу деп ойлойбуз. Биз иттерди чыгарып балдар менен ойнойбуз. Тайган менен сейилдөө жалпысынан тестостерон деңгээлине, гормондорго таасир этет, стрессти азайтат. Номад улуттук аңчылык клубу менен социалдык долбоор муну акысыз ишке ашыруу чечимин кабыл алды. Стресс. Клуб «Национальный охот» Номад, он принял такое решение, чтобы это сделать как социальный проект и мне внедрить его просто на бесплатной основе.